Саясий күрөш деп айтсак болот. Мыйзамдуу деле негиз бардай да. 50 миң фейк армияны башкарган Дайырбек Орунбеков эмнеге кызматтан кетпейт? Төрага жооп бериш керек. Буну саясий күрөш деп айтыш кыйын. Депутаттардын мандатынан ажыратылышы тууралуу маселени алсак, бир ушул убакка чейин жалпы 10 депутат, 8 депутат мандатынан ажыратылыптыр да. Анан айрымдарына кылмыш иши козголуп атат. Сиз ушул жагдайга кандай баа бересиз? Мыйзамдуу эле көрүнүшпү же саясий үстөмдүкпү? Бул жакта мындайча айтканда бир жагынан карасаң мыйзамдуу деле негиз бардай да. Негизинен мен ойлойм, негизинен эле саясат жагынан болот. Бул эми сөзсүз түрдө саясий күрөш деп айтсак болот. Бүгүнкү күнү Жогорку Кеңештин депутаттарын эл шайлаган, анан эл гана чакыртып алып мандатын алышы мүмкүн. Эгерде бизде депутаттык кол тийбестик бар, эгерде депутат кылмыш кылып аткан учурда гана кармалып, мына ошону мойнуна коюлуп, ошол жерден мандаты алынса, бул башка кеп. Депутаттар шайлоодон кийин 3 күн ичинде арыз каралат, андан кийин депутаттык мандаты берилгенге чейин 1 айдын ичинде толук каралат. Андан кийин депутаттын мандатын алып коюу эч кандай мыйзамда жок. Ошондуктан бүгүнкү күnkү Матраимовго тиешелүү, тиешеси бар, жок деген негизде мандатты алуу бул бир аз туура эмес болуп калат го дейм. Буга чейинки кесиптештеримдин жанагы депутаттары боюнча мына айдан ачык эле жашырылган жок, бардыгы эмне себептен кетип аткандары айтылып жатты. Кээ бир депутаттарга мына иш козголуп, анын ушул күнгө чейин мына иш бүтө элек кесиптештерибиз бар. Ал эми башкасы мына эми уруксат сурап келип, анын кандайдыр бир чечимдери менен иш козголуп өздөрүнүн күнөөсүнүн аркасынан кетип атат да. Кээ бир депутаттарыбыз эми ал өз каалоосу менен, өз каалоосу менен кеткендер, ал эми ар ким өзү эмне үчүн өз каалоосу менен кетти, өздөрү жооп бериш керек деп ойлойм. Убагында деген ар бир нерсе өз убагында болуш керек деп ойлойм. Бирок ошол эле учурда деген биз Матраимов жөнүндө сөз болуп атат да. Эмнеге ошол эле учурда Матраимовду тейлеп жүргөн адамдар бийликте жүрүшөт? Азыркы деле бийликтин арасында бар. Матраимов менен жакшы мамиледе болгон адамдардын анда баарын кызматтан алабыз десе, арасында биздин 50 миң фейк армияны башкарган Дайырбек Орунбеков эмнеге кызматтан кетпейт? Ошондой маселе болот да. Бул деген акыйкаттыктын мындай, акыйкат болсо анда баарына түз көз караш болуш керек да. Ошол адамдарга тиешелүү болсо, анда парламенттен тышкары ак үйдө иштеген, көк үйдө иштеген адамдардын анда баарын колдорун кызматтан жуушсун да. Вопрос только в справедливости. Мен буну бир эле нерсе менен айткым келет. Биз парламентте отурабыз. Парламенттин башында төрага отурат. Төрага жооп бериш керек. Төраганын жоопкерчилиги болуш керек. Эртең ушул төрага ошол кетип аткандар, келип аткандар, кармалып аткандар, камалып аткандар, мандатын тапшырып аткандар парламентте эмне болуп аткан болсо, ушул киши жооп бериш керек. Мен буга төрага эмесмин жооп бергидей, туурабы? Демек, төраганын эртең моралдык дагы, саясий дагы жоопкерчилиги бар. Ал төраганы ким сындайт? Төраганы ушул жерде отурган парламент сындайт. Төраганы ушул жерде отурган ар бир депутат сынга ала алат, жана жардам да бере алат, иштеше да алат. Ушул жерден чечилет көп нерсе. Мен сиз айтып аткан жанагы мандаттарын тапшырып кетип атат, буга чейин кетип атат деп атпайсыздарбы? Ал эмне болуп атканын мына ошол төрага айтыш керек. Мондай болуп атат, мондай болгон үчүн кетип атат. Бул мыйзамдуу же мыйзамсыз? Эртең ар бирин бирден дагы жетелеп кетеби деген сыяктуу сөздөр болуп атпайбы, туурабы? Ой, эмнеден коркуп атабыз? Биз эмнеден коркобуз? Ар бир башта бир өлүм.
Sen мамлекет үчүн келдиңби, элдин добушун алып, аманатын алып келдиңби? Сен ушул жерден иштеп бер. Артың таза эмеспи? Анда ушуну эртерээк чечип ал. Башка маселе жок бул жерде. Бирок парламентке келгенден кийин ушул жерде парламенттеги ар бир депутат үчүн парламентаризмди колдоо үчүн төрага жооп бериш керек. Төрага кээ бир учурда депутаттарды жыйында сүйлөгөн сөзүн тыйып койгондой сезилип атат. Өкмөт тарап болгондой сезилип атат. Ошол туура эмес. Ошол туура эмес. Адвокат болбош керек. Эч кимге адвокат болбош керек. Бул жер деген парламент. Биз башында келгенде эле айтканбыз. Парламент эгерде бүгүлүп, жүгүнүп иштейм десеңер, анда башка жакка барыңдар. Анда башка жакка барып иштегиле кечириңиздер. Ошондой деп айтканбыз. Эми ар бир адамдын ушул жерде өзүнүн абийири, өзүнүн иштеген жүзү. Мен ойлойт элем, эгер ушу парламенттин ичиндегилер боюнча сөз кыла турган болсо, төрага жооп бериш керек. Эртең айтып атпаймынбы? Абийир соту дагы, саясий дагы, моралдык дагы жоопкерчилик ушул кишиде болот. Анан ушул убакка чейин бир нече депутаттар мандатынан ажыратылып, айрымдары кылмыш жоопкерчилигине тартылып атат. Ушул жаатта сиздин пикириңиз кандай? Мыйзамдуу эле жагдай болуп атабы же саясий үстөмдүк болуп атабы? Карасаңыз, ар бир депутат анын ыйгарым укуктары бар, жоопкерчилик бар, анан кийин мыйзам иштейт. Эгер депутат өз ыктыяры менен мындай арызды жазып таштаса, биякта жогорку кеңеш кантип эмне айтат? Алар өздөрүнүн ыктыяры менен арыздарды жазып кетишти. Бирок эгер фактыларга биз таянсак, соңку бир жыл ичинде кеткен депутаттар жогорку кеңештен аябай көп чыгып атат. Ушул кандайдыр бир кооптуу нерсе. Бул мындай тобокелдиктери кандайдыр бир чыгышы мүмкүн. Мындай бул өзүнчө бөлөк иштеп аткан бийликтин бутактарынын бири. Элдин ишеничи негизинде келген депутаттар, өкүлдөр. Алар ушул жерде көпүрүнүн функциясы, ыйгарымдыктарын аткарып атат. Элдин жана бийликтин ортосунда чоң көпүрө бул жогорку кеңеш турат. Ушул институт туруктуу түрдө иштеше керек. Ошондуктан ар бир депутат ушундай сыяктуу аябай маанилүү функцияларды алып барып атат. Жалпысынан жогорку кеңешке келген депутаттар аларга карата атайын тийиштүү ченемдер кабыл алынды. Кол тийбестиги бар. Бул кол тийбестик жөн эле пайда болгон нерсе эмес. Себеби башка жагынан аткаруу бийлик бар. Анан кийин күн сайын диалог кетип атат. Депутаттар биринчи иретте эл менен акылдашып, анан кийин чечимдерди кабыл алат. Аткаруу бийлик башкача принциптер негизинде иштешет. Алар өздөрүнүн кайсы жерде артыкчылыктар, кайсы жерде кемчиликтер ойлонуп чыгарып, анан кийин ушул маселелерди бияка алып келет. Ошондуктан ар бир депутат биринчи иретте эркин болуш керек. Анын позициясы туруктуу болуш керек. Эми буну саясий күрөш деп айтыш кыйын. Себеби дегенде саясий бул эми бир тараптуу болот. Биздин депутаттардын мандаттан ажырап атканы бул өтө жакшы көрүнүш эмес. Ошол биздин шайлоо болуп аткандагы ушул маалыматтардын баардыгы толук кандай чыкпагандыктан ошол элге жетпей калып атат ушул маалыматтарчы. Эми буну мыйзамдуу жолдор менен болуп атканын же болбой атканын аны тийиштүү органдар өздөрү жооп берсе жакшы болот. Себеби дегенде биз эми бир жерин билип калабыз, бир жерин билбей калабыз. Анан эми көрбөй, билбей туруп ага толук камдуу маалымат бериш да кыйын да мындай нерсеге.